Журналист экс-чиновник Бабурбек Жээнбеков 68 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын жакындары кабарлады. Маркум акыркы жылдары узакка созулган дарттан жабыркап жүргөн. 2018-жылы Түркияга барып операция болуп келгени маалымдалган. Эмгек жолун 1967-1968 жылдары Талас облусунун Киров районунда мектептен баштаган. Бабурбек Жээнбеков алиби жана башка бир нече гезиттерди негиздеген. 2013-жылы Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы монополияга каршы жана атаандаштыкта тескөө агенттигин жетектеген. Булак Назар Ньюс KG. Орусияда жүргөн кыргыз жарандарына миграциялык мунапыс жарыялоо чечими кабыл алынды. Орусиянын аймагында жүргөн кыргыз жарандарына миграциялык мунапыс жарыялоо чечими кабыл алынды. Мындай маалыматты Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалым болгондой, мындай чечим Орусия президенти Владимир Путиндин кыргыз жерине жасалчу расмий иш сапарына карата жана мамлекет башчыларынын деңгээлинде жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун алкагында кабыл алынды. Мунапыс мезгилинде миграциялык мыйзам бузуулар менен жүргөн жарандар 22 апрелге чейин эч кандай тоскоолдуксуз чыгууга жана кайра каалаган учурда административдик жоопко тартылбастан кирүүгө болот. Бул маалымат 21 мартта элчиликтин делегациясы менен Орусиянын ИИМинин миграция маселеси боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казакова менен жолугушууда берилди деп кабарлашты элчиликтен. Элчилик миграциялык майдан мыйзам бузуулары бар жарандарды жогоруда белгиленген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алууга чакырат. Толук маалымат алуу үчүн элчиликтен +925 103 29 11 номуруна чалсаңыздар болот. Булак Супер KG. Чүйдө жол тандабы сүзгөн киши көз жумду, ал жолдун ортосунда бараткан. Алга айылына жакын жерде Lexus үлгүсүндөгү унаа эркек кишини койдуруп кетти. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Окуя 21 март күнү 21:30да Бишкек Нарын Торугар жолунун 15-чакырымында болуп, жабырлануучу ошол жерден көз жумду. Жерине барган милиция кызматкерлери 31 жаштагы айдоочу менен сүйлөшкөндө, ал сүзүп алган киши унаа жолдун ортосу менен басып бара жаткандыгын айтты деп түшүндүрүштү милициядан. Каза болгон адамдын ким экени аныктала элек, сөөгү кан шаарындагы моргко жеткирилди. Тиешелүү экспертизалар жасалып, автоунаа айып короого киргизилди. Булак Спутник KG. Оштогу ири өрттө ондой унаа зыянга учурады. Ош шаарындагы Исанов көчөсүндөгү турак үйдүн жанында май куючу жайдан чыккан өрттүн кесепетинен 10дон ашуун автоунаа жарак абалга келди. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Өрт чыккан май куючу жайдын жанында орун алган унаа оңдоочу жайдагы 10 унаа зыянга учураган. Унаа оңдоочу жайда иштеген Анзор Далаевдин айтымында, учурда май куючу жайга жана унаа оңдоочу жайга эч кимди жолотпой жатышат. Анткени күйүүчү май дагы деле агып жатат. Андыктан өрт чыгып кетүү коркунучу бар. Жергиликтүү тургундардын айтымында өрт чыккан кезде электр жарыгы өчүрүлгөн. Кечинде тарс деген үн чыкканда баарыбыз чочуп кеттик. Электр жарыгы дагы өчүп, балдар өзүнүн жүрөгү түшүп коркуп жатышты. Үйлөрдүн терезелери дагы сынып кетти дешти тургундар. Өрт 21 мартта эртең мененки саат 8:10 толук өчүрүлгөн. Булак Турмуш KG. 9:30-дарга жакын болду. 9:30-дарда мен жок 9:30-дарда болду. 9:30-дарда келип чай. Мен телевизор көрүп жатам эле. Ой, бир эле бомба эле багычы. Бир нерсе жарылгандай эле бомба таштагандай эле болду. Ойлодум, мына үйлөрдүн бирөөндө жарылып болду кетти эле. Же чагылган болду деп жарып элечи. Бир малды жер тербенгендей болду. Неме жер тербенгендем, жер секин тербелет го. Бул болсо бир эле көтөрүп туруп эле. Мына көрүңөр, мына подъездеги айнектер, мына стеклянный айнектер бардыгы шыгыр деп элечи. Муну кийин көрүп көрдүк. Азыр бүт мына огород эштерин алды, мына газировканын үстү. Полный азыр айнектин сынактары. Ана үйлөрдүн мына пластик айнек үчүн бизки жарылбай калды. Бирок ачып жүрүптүр. Айнектерди ачып жүрүптүр. Мына жөнөкөй стеклянный айнек барлар, мына чекедегилер рамкасы менен кошо түшүп калыптыр. Рамкасы менен сынып, кечинде телевизордон тартты да, рамкасы менен дивандын үстүнө түшүп, жакшы эч ким жок экен. Полный мына чекедегилер. Ушул заправканын кимге кереги бар эле дейм. Жолдун наркы бети, жолдун наркы бети. Ошо домдордун домдун жанында дейм. Советский малда биз жашаганда бүт заправкалар отуз адырда, мазда чыгып, элден алыс жерде талада туруп жатат. Во-первых, бир зыян көп, во-вторых, берде мынандай техника безопасности жок. Мы все здесь не застрахованы, правильно? Биз мына канча домдордо, үйлөрдө, мына ошогон пенсионерлер канча менен кече менен давлением
Давлением көтерілді, скоро шақырыштым маған. Түнү бойынча уктабай чыктым. Мына жерде жаңы төрөлгөн буладан баштап мына 100ге чыккан адамдар бар дейм. Ошончо адамдын канчасын жүрөгү түшүп, канчасы страх болуп, канчасы азыр больной болду дейм. Кечеде канча скорый келди мына жерге. Бир эле бул заправка эмес, канча заправкалар турат. Не положено по инструкции, не положено. Бул эми көрсө муну хозяин мурундагы элдер мына жашоочулар кат жазышкан экен дейм. Алдырабыз депчи. Кайрылы мына чиновниктер Бишкекте жашайт дейт. Мунчу бир депутаттардыкы экен, муну хозяин депутат экен дейм. Алайлыктар дейт. Нургазы деген алайлык деп атат дейм, аренда койгон. Депутаттарды биз эмнеге шайлап атабыз? Биз адамдарды ойлосун, биздин көйгөйлөрүбүз чечип берсин деп биз ошолорду шайлайбыз. А булар болсо өзүнүн чөнтөгүнө иштешет. Ушу заправканы куруп атканда ушу мына үйдөгүлөрдүн баары чыгып каршы болушкан экен. Бирок баягы акчанын күчүнө салып эле, бийликтин күчүнө салып эле ушу жерге куруп коюшкан. Мына жердеги үйлөрдүн баары илгерки эски үйлөр. Дагы жакшы деп атышат, что бензин аз экен. Эгерде бензин толо болгондо, мына үйлөрдүн баары кулап калмак экен. Бомба түшкөндөй эле болуптур. Ушундай силы была взрыв, пожар. Мына жердин пробка болуп, ушу жерде канча адамдар өрттөнүп калышыптыр, ошолорго скорый кире албай коюптур. Биз ошо суранат элек бийликтен, ошо биз шайлаган депутаттардан, президентибизден үйлөрдүн арасында эч качан закон боюнча курулбаш керек заправкалар. Бишкекте дагы ошондой проблема. Үйлөрдүн ортосунда мына Улан микрорайонунда эки тарабында тең заправкалар турат. Бизде мына Гагарин көчөсүндө дагы үйлөрдүн арасында 3 заправка турат. 12 этаж үйлөрдүн арасында 3 заправка турат. Биз суранат элек ушу элдердин атынан, ушу жерде жашаган Ош шаарынын элинин атынан ошо заправкаларды четке чыгарсын, шаардын четине чыгарсын. Эгерде дагы ушундай кырсык боло турган болсо, уже мына үйлөр кулап кала турган болсо, адамдын немелери, жертвалары көп болот. Биз ошого суранат элек. Элди ойлогула, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү ойлобогула, элди ойлогула. Оштогу көк бөрүдө жаңжал чыкты. Ош шаарынын Төлөйкөй ат майданында Нооруз майрамына карата уюштурулган көк бөрү оюнунун финалдык беттешинде чыр чыкты. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Финалдык оюнда Өзгөн районунун жана Жалал Абад облусунун командалары ойноп жаткан. Оюндун негизги убактысында эки команда тең Тайказанга 2ден улак салышкан. Кошумча берилген убакытта улакчылар бири-бири менен камчылашып кетишкендиктен калыстар оюнду токтотушту. Чырды кайсы команда чыгарганы белгисиз. Аймактык кабарчынын маалыматы боюнча калыстар эки командага тең эскертүү берип, оюнду андан ары улантышкан. Калыстардын чыгарган чечимине ылайык, кайсы бир команда дагы жаңжал чыгара турган болсо, ал 1 жылга көк бөрү оюнунан четтетилмек. Жыйынтыгында Нооруз майрамына карата уюштурулган көк бөрү боюнча мелдешти Жалал Абад облусунун командасы жеңди. Өзгөн районунун жана Жалал Абад облусунун командасы бет келишкен финалдык оюн 2-3 эсебинде жыйынтыкталды. Оюндун жүрүшүндө эки команданын 2 оюнчусу аттан кулап тез жардам чакыртылган. Алардын бирөөсүнүн буту сынганы айтылууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, учурда абал тынч. Милиция кызматкерлери жаңжал чыккан кезде дароо барышып чырды токтотуп калышкан. Көк бөрү боюнча мелдештин баш байгесине 100 000 сом, экинчи орунга 50 000 сом жана үчүнчү орунга 30 000 сом коюлган болчу. Булак турмуш KG.
Geçerler,